Мамлекеттик күзөт кызматы биз алар жөнүндө эң аз билген кызмат. Алар кантип машыгат, өзгөчө кырдаалдарды кантип алдын алат, баарыбызга кызык. Президентти коргогондор фото жана видеокамеранын объективине эң сейрек кирет. Алар жөнүндө жеке маалыматтар жашыруун бойдон сакталат. Саламатсызбы? Аты жөнүм Айжигит Матраимов, сиз президент Жапаров программасын көрүп жатасыз. Бул берүүбүздө мамлекет башчыны күнү түнү коргогондор тууралуу айтып беребиз. Абаса, алар жөнүндө купуя сырлар ачыкталбайт. Капкара костюм кийген, кулактарына кулакчын тагып, өз ара жашыруун пикир алышкан. Денелери чымыр, олуттуу көз караштары менен ары бери жакты байкаттырбай карап турган бул сүрдүү кишилер президент Садыр Жапаровдун коопсуздугун камсыздаган жан сакчылар. Ооба, президент Садыр Жапаров кайсыл иш-чарага катышпасын же кайсыл бир облуска барбасын, дайым ушул унаалардын жүргөнүн көрөсүз. Өлкө башынын коопсуздугу үчүн жан сакчылар чоң милдетти мойнуна алышкан. Кызматкерлердин жалпы эле физикалык даярдыгы дагы мыкты болууга тийиш. Күнүмдүк машыгууларга ээлеген кызматына, жынысына карабастан олуттуу мамиле жасалат. Кызматта эл аралык спорт чеберлери, спорттун бир нече түрүнөн чемпион атыккан кызматкерлер эмгектенишет. Жан сакчылардын күн сайын физикалык жөндөмдүгүн арттырып, жумушка керектүү баардык күч-аракеттерди жакшыртуу милдет болуп саналат. Апрель аларча мамлекеттик резиденциясы. Бул күнү президент Садыр Жапаров кезектеги маанилүү конок менен жолукканы турат. Ал үчүн 9-чу кызматтын кызматкерлери адаттагыдай өз ишин аткарышууда. Аларча мамлекеттик резиденциясына кадам таштаган ар бир киши дыкат текшерүүдөн өтөт. Ал үчүн кире беришке кооптуу делген буюм тайымдарды издеген каражат орнотулган. Президент Садыр Жапаров келе жатат деген белгини жан сакчылар бири-бирине берип турушат өңдүү. Айдор бул жактагы кызматкерлер дароо өз ордунда. Баса, президент жанында жүргөн жан сакчылардын колунда дайыма мындай кара чемодан болот. Анын ичинде эмнелер бар экенин айтпасак да билип турсаңыз керек. Ошентип мамлекет башчысы жыйындар залына кирип келип, Сербия өкмөтүнүн төрагасынын биринчи орун басары, тышкы иштер министри Ивица Дачичти кабыл алды. Мамлекет башчысы эки өлкөнүн ортосунда саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык өз ара аракеттенүү үчүн олуттуу потенциал бар экенин айтып, эки өлкө ортосундагы соода экономикалык байланыштарды мындан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө басым жасады. Убежден, что у нас имеются все возможности для развития взаимовыгодных экономических связей в таких отраслях, как сельское хозяйство, гидроэнергетика, автомобильная промышленность и перерабатывающая промышленность. Есть также хорошие перспективы по реализации конкретных совместных проектов в сфере зеленой экономики и проектов по развитию инфраструктуры. Надеемся, что вы, как первый заместитель председателя правительства, также окажете в этом содействие. Для Кыргызстана приоритетом во внешней политике является выстраивание доверительных и дружественных взаимоотношений с государствами Центральной Азии. У нас есть четкое понимание, что только совместными усилиями путем экономической интеграции мы можем наиболее эффективно добиться процветания наших стран и обеспечения. Биринчи тышкы иштер министри болуп саналат.
Өлкөгө келген Ивица Дачи сыңары мартабалуу коноктордун коопсуздугун дал ушул 9-кызматтын кызматкерлери камсыздап беришет. Кыргызстанда эл аралык маанидеги иш-чаралар уюштурулганда ага катышууга келген Си Цзиньпин, Владимир Путин, Режеп Тайип Эрдоган, Илхам Алиев сыңары президенттерди кайтарууда жан сакчылардын жоопкерчилиги эселеп атат. Кошумча президент Садыр Жапаров кайсыл өлкөгө иш сапары менен барбасын, жан сакчылары поштоп барууга тийиш. Айта кетелик, 9-кызматтын оюнунда президент Садыр Жапаровдон сырткары Жогорку Кеңештин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасы, Жогорку соттун жана конституциялык соттун төрагасын, ага кошумча экс-президенттердин коопсуздугун камсыздоо милдети бар. Кызматтын дагы бир функциясы бул президент Садыр Жапаровдун жеке коопсуздугун камсыз кылууда мына ушундай кинологиялык кызматтарды аткарган иттер дагы бар. Булар кайсыл бир жерде иш-чара өтөрдө же президент келер аймакта алдын ала ушундай бир кинологиялык кызматтарды аткарып, анын коопсуздугун камсыз кылууга чоң салым кошушат. 7 апрель 9-кызматтын кинология кызматы Таңзаарда Атабей тарыхый мемориалдык комплексине келишти. Иттер бул жактагы унааларды тинтип, кооптуу бир нерсе жок экен деген максатта бардыгын текшерет. Аларда күчүрүү менен даярдыктан өткөнүн белгилейбиз. Таң эрте бул жерге Жогорку Кеңештин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасы жана мүчөлөрү, экс-президенттер апрель элдик революциясында курман болгондорду эскерүү үчүн чогулушту. Ошентип президент Садыр Жапаров Атабей улуттук тарыхый мемориалдык комплексине келди. Жогорку Кеңештин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасы жана мүчөлөрү экс-президенттер менен бирге 2010-жылдагы апрель элдик революциясынын баатырларына гүл чамбар коюп, курман болгондорго багыштап Куран окуп эскеришти. مالك يوم الدين آمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Бул учурда жан сакчылар өз ордунда көздүн кыйыгы менен ары бери жакты карашып, кадам таштап, коопсуздукту камсыздап жатышат. Апрель элдик революциясы боюнча биз министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Элил Байсаловдун пикирин уктук. Ошол 2010-жылдан кийин ошол күзүндө болгон шайлоолор таза өтүп, ошол шайлоолордо азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кадыршаевич жетектеген партия Ата журт ошондо эле биринчи орунду алган. Элдин добушун Ата журт партиясы алып, ошондо Жогорку Кеңештин курамында биринчи фракция болуп, ошондо эле балким жанагы конституцияда, жаңы конституция парламенттик өлкөдө өкмөттү Ата журт партиясы жетектеп, премьер-министрди да дайындашы керек эле. Ошондо эле балким элибиздин добушу ушул Садыр Жапаров жетектеген Ата журт партиясына берилген. Анан кийин албетте ошол 10 жыл андай болгон жок. Ошондон кийин анан Ата журт партиясы болобу, башка партиялар болобу, таза шайлоолор орун алып, бизде демократия дагы калыптанган. Белгилей кетели, президент өлкө башчы, андыктан анын коопсуздугу сиз жана биз үчүн маанилүү болушу абзел. Анткени мамлекет башчынын коопсуздугу өлкөнүн коопсуздугу жана туруктуулугун камсыздайт. Бүгүн 7 апрель жума күнү мусулмандардын дагы ыйык Рамазан айы. Биз азыр бүгүн кечке тартым менен жүрүп, жумушка жетишпей калдык. Жашоонун кызыгын караңыз. Мен операторум дагы жанымда мына тартып баратат. Бүгүн биз бул жака президент Садыр Жапаров келет деген сөздү кулагыбыз чалды эле азыр. Саат 19:15. Батыраак ошол нерсени дагы тургундар менен кантип жолугат. Ошол нерселердин баарын жетип тартып калалы. Президент Садыр Жапаров Борбордук мечитке кадам таштаардан мурда анын жанында курулуп жаткан медресенин жатаканасынын курулушун көрүп чыкты.
азан чакырылып калды. Демек шам намазын окуу убактысы келди. Президент Садыр Жапаров дароо мечитке бет алып, бул жака чогулган элдер менен бирге шам намазын окуду. Намазын окуган соң өлкө башчы бул жактагы жарандар менен саламдашканча аларды ооз ачырууга чакырды. Президент Садыр Жапаров бул мечитке ыйык Рамазан айында мусулман элин ооз ачыруу ниети менен келген. Имам Саракси атындагы Бишкек шаарындагы борбордук мечит. Бул жерге президент Садыр Жапаров келип, шаар тургундары менен биргеликте шам намазын окуп, анан ороза айынын урматына адиктеги Бишкек шаарынын миңдеген тургундары менен бирге ооз ачып жатат. Бүгүн биз ушул жерде өтүп атып намаз окуп эле кирип калдык. Насиптешкенбиз президент менен чогуу насиптеш болуп, оолдашып калдык. Орозобуз кабыл болду. Садыр Нуркожоевичке чоң рахмат, ушунча элдин баталын алып атат. Негизи жакшы болду. Ороза айына президентибиз келип, элдер менен кошулуп, ооз ачып, үн сонун болду. Алла ыраазы болсун. Баардык уюштурулган президентибиз чоң рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Падыша болгондон кийин эл менен аралашып жүргөн жакшы. Өлкө башчы мечитке келген жарандарга 2 ооз сөз сүйлөп, туткан орозосу кабыл болуусуна тилектештигин билдирип, ага кошумча кайрымдуу болууга чакырды. Биринчиден ушу Алланын ыйык айы, орозо айында, Рамазан айында сиздер менен аман эсен ушул куттуу мечитте көрүшүп, намаз окуп, ооз ачып атканыма кубанычтамын. Анан эми алгач ирет бүткүл мусулман калкын дүйнө жүзүндөгү сиздерди ушул Рамазан айы менен, орозоңуздар орозо айы менен куттуктаймын. Ушу орозодо не тилеген тилегиңиздер болсо бардыгын кабыл алсын деп тилеймин Аллахтан. Анткени бу орозо айында бардыгыбыз эле ыймандуулукту, токчулук, молчулукту, жакшылыкты тилейбиз. Берешендикти, кайрымдуулукту тилейбиз. Ошонун баарын Кудай кабыл кылсын демекчимин. Мына кайрымдуулук жөнүндө мына ушул жерде отурган ушу бир миң жарым адамдай отурабыз. Ошонун ичинде жок эле дегенде бир 20% чөнтөгүндө бардар бай адамдар деп эсептесек болот. Ошол бай адамдардын байган байлыгына ушул жерде отурган же болбосо көчөдө жүргөн, курсак карны аш жакшы тойбой жүргөн адамдардын дагы салымы сөзсүз бар. Ошондуктан милдеттүү түрдө кайрымдуулук кылышыбыз керек бардар адамдар. Ошондуктан бүгүн дагы ушу мен сиздерге ушу дасторкон жайып, ооз ачырып, сооп табайын. Ушу кайрымдуулугумду Кудай кабыл кылса экен деп ушинтип сиздердин алдыңыздарга келдим. Алла Таala ömürlerini uzun kılıp, işlerine iyilik verip, el yurtumuzu, pak, dağına, adilеттүү başkarıp verişine Kudayım özü yardım versin, rahmatli ya.